орозонун ден соолукка жана адамдын ыйман көрөнгөсүнө, акыл эс ой жүгүртүүсүнө, ден соолукка тийгизген таасири, пайдалары туурасында болмокчу. Устазыбыз бул жерде негизги 5 пайдасын эскерип кетиптир. Эми анын пайдалары көп. Орозонун өтө көптөгөн пайдалары бар. Ыйман көрөнгөсүнө, акыл эс ой жүгүртүүсүнө, дене турпатка адам дене түспөлүнөчү. Мунун баардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге эскертип өткөн. Биринчи пайдасы ас-сияму сиххатун лил абдан. Адамдын ден соолугуна ушунчалык болуп көрбөгөндөй ден соолугуна олуттуу туура түз таасирин тийгизмекчи дейт. Ден соолуктун мүлкү бул орозо экен да. Орозо ден соолуктун мүлкү, азыгы болуп эсептелет. Ва уқаяту лаха минал амрад, ар кандай оорулардан сак болот. Азыр эми тилекке каршы баягы илгери ачарчылыктан адамдар ооруса, азыр токчулуктан же болбосо ашыкча салмактан, туура эмес тамактануудан болуп атпайбы? Ошол орозо кадимкидей пайда болот дейт. Лианна аксара ма я'тарил абдан мин ал-асқаб, адамдын денесин көпчүлүк ооруга жетелеген нерсе бул ошол ашыкча нерселер топтолуп калгандан болот деп атат. Медициналык терминде шлак жана башка токсиндердин чыкпай калганы, могул жерде терилердин чыкпай калганы, адамдын ичиндеги витаминдердин баягындай гормондордун жетиштүү болбой калгандары, аны эми баягы кимдер өздөрү жакшы билет, Хуа бис-сабабил фадалат дейт. Ашыкча нерселер денеге топтолуп калат деп атат. Ва касратул имтила, анан сыртка чыкпастан уулуу нерселер адамдын ичине топтолуп зыян берип баштайт. Боордун май басканы жана башка өттүн, ашказандын, жалпы жүрөккө чейин таасир тийет экен го мунун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти имам Табарани бисанади сиқат далилге жарай турган өлчөмдө жеткирип берип атат. Огзу тагнаму. Мекен үчүн заманда тынчтык болсун, ошол мекен үчүн туруп берген учурда, согуштан ал учурда эми согуш болуп калган болсо качпагыла, дин үчүн мекен үчүн туруп берген тагнаму, Кудай Таала болуп көрбөгөндөй олжо, эки дүйнөнүн жакшылыгын, байлыгын берет дейт. Бизге керектүү жер васуму тасиху, ушул жер мынакей. Васуму тасиху. Орозо туткула, ден соолугуңар чың болот дейт. Адам деле эс алуу керек болот го, чарчайт. Ден соолуктун дагы эс ала турган учуру бул орозо менен болот экен да. Анан орозодо ачка болгондо муну япониялык дарыгерлер изилдеп чыкты, бирок 14 кылым мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сөз менен айткан. Орозо туткула, ден соолугуңар чың болот. Орозого маани берсеңер, ден соолугуңарды күткөнүңөр болот. Орозого сөзсүз баарыңар тең орозо туткула, ден соолугуңардын акысын өтөйсүңөр дейт. Баягы адам ачка болгон учурда денедеги ашыкча майларды, керексиз нерселерди ошол иштеп, организм болуп көрбөгөндөй 100% деңгээлге көтөрүлүп иштеп, иммундук система катуу иштеп, бүт сиңирүү жана башка нерселер ошол зыяндуу нерселерди жок кылып тазалайт деген сөз. Хадисте ушуну айтып атат. Васуму тасиху. Орозо туткула, ден соолугуңар чың болот. Васафиру тастагну, жана сапар кезип, дүйнө кыдырып сапарга чыккыла байыйсыңар деп атат да. Өткөндө айтканбыз муну. Алымдардын баягы тарыхы деген сабагыбызда. Акыл эстин көрөнгөсү, ыймандын байылыгы, чыныгы жолоочу адам баягы адеп менен көңүл бурса, ушунчалык мыкты болот деген сөз. Орозонун пайдасы ден соолуктун мүлкү экен, азыгы. Экинчи, саламатул азхан, адамдын зээни күчтүү болот дагы, акыл эси тунарат. Акыл эси тунук болгон адам зирек болот, зээндүү болот, айткан нерсе ага сиңет, окуган нерсеси чугумдуу болот. Ватасхилафкар, ар кандай ою чаржайыт болуп кыйналат, ошо чаржайыт ою кадимкидей кетет деп атат да. Мындай бир орундуу ойлонот. Ошондой эле адамдын эске сактоо жөндөмү өөрчүйт дагы, анан унутуп калуу, склероз жана башка оорулар көп да. Ошого окшогон оорулар менен орозо катуу күрөшүп туруп, Аллах Таала орозо ушундай бир берекесин чачып койгон деп атат. Эске тутум ушунчалык жакшырат. Анткени көп жей берген адамдын денесине медициналык тараптан көптөгөн суюктуктарды чыгарат. Анан мээге көп жегенде денеге суюктуктар чыгып, аны ошол кыймылдап башка нерсе менен чыгарып койбосо, денеге ашыкча суу нерселер чыгат. Ал эми мээге ашыкча тамактын баягындай буулары барат, көтөрүлөт деп атат. Вал бухарат фил адмига. Бул нерсе адамдын баягындай жаттоо сезимин азга чыгарат деп атат да. Жаттоо жөндөмүн начарлатат. Мээде ашыкча жанагындай буулардын болуусу бул жакшы эмес деп атат. Үчүнчү пайда, хиффату харакатул адаил таат, адамдын ошол Кудайга кулчулук, ибадат өтөөсүнө аракеттер кадимкидей жеңил болот. Албетте баягы урсагы кирсе, шамдагай болот, кыйналбайт, энтикпейт деген сөз да.
Fa inna shiba барыбызга Аллах таала ушул орозону ден соолуктун дагы, ыймандын дагы азы кылган болсун. Анткени өтө көп тоюп жеген бул адамдын денесин бошотуп коет экен, анан ал ибадатка оор болот. Адам уйкусу келип отурат. Ошон үчүн ооз ачканда дагы мындай бир өзөк жалгай тургандай болуп, тарап окуй тургандай болуш керек болот экен да. Анан туугандар, былтыркы мурдагы жылкы сабактарда айтканбыз, ооз ачканда газдуу нерселер менен, газ. Кээ бир такчыларга айтып, баягы тилибиз тешиле тургандай эле болду. Пепси колаларды ичип, зыян нерселерди колдонуп атпай, өзгөчө Израилге тиешелүү нерсени. Кудай сактасын. Канча деген бейгүнаа адамдардын өлүмүнө себепкер болуп. Айтор газ ичимдиктерин ичүү ден соолукка абдан зыян. Ошончо убакыт адам күнү бою ачка жүргөндө медициналык тараптан ушунчалык боорду талкалай турган нерсе бирден бир боордун бычагы бул ооз ачкан учурда газды колдонуу болот. Туура эмес тамактар менен жок, суу, жеңил салат жана башка. Эманы өзүңүздөр дагы билесиздер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Суму тасихху" деп. Имам Табарони бисанади сиқот далилге жарай турган даражада алып келип атат. Орозо туткула ден соолугуңар чың болот дейт. Төртүнчү пайдасы: "Ас-сияму сабабу хизлани авани шайтан". Шайтан жана шайтанга саткын болуп бизди сатып берген ички душман напси менен шайтанды тизгиндөөгө кадимкидей чоң жардам болот дейт. Адам ачка болгондо гана нафсиси адамга жетеленип баш ийбесе, адам ток жүргөн сайын, дайым эле бардар жашоодо өмүр сүргөн сайын, адамдын айткан эле тилеги эле орундала бере турган болсо, адам көбөйүп кетет, өзүнүн инсан экендигин унутуп калат да. Кудай сактасын, Кудай ордуна чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ыймансыздар өзүн Кудайга санаган го, ыймансыздар буга чейин. Орозодо шайтан жана ички саткын ошо напсини тизгиндеп тарбиялоого чоң себеп болот дейт. Тескеринче Аллах Тааланын аскерлери ага жардамга келе тургандай болот дейт да, орозочу. Жана денелерди Кудайдын буйругуна каршы чыгып, туура эмес жакка кетип калуудан сактап отурат дейт. Шахват, адам адалдан болсо да кумарды чегинен ачса, ал нерсе зыян алып келет эмеспи? Эгер адалдан болсо элестетиңиз, арамдан болсо канчалык. Орозо бай адамдын эрктин күчтүүлүгүн алып келет экен да. Адамдын адам экендиги өзгөчө, жигиттин жигиттиги анын эркинде. Анын бийик максатында болмокчу. Бийик максат коюп албагандайын, эрк төмөн болгондойн ошентип үй бүлөсүнөн күчүн чыгарып, ажырашып, балдарын жетим калтырып аткан ошондон да. Көп тамак аш ичүү адамды курсагы ток болгон сайын, адамдын ички напсиси ачка болот дейт. Муну 2 жыл мурда айтканбыз. Хашияту Шурумбулали деген китап бар. Гунияти завул ахкам фи бугияти дурал хукам. Ошондо имам Шурумбулали айтканда, иза шабиатил аъда, адамдын денеси тамак аш менен дайым ток болуп жүрсө, ички нафси бул карама каршы иштейт экен да. Кудай ушундай жараткан экен. Могу карын курсак менен нафси бар го ички, экөөнү мындай карама каршы жараткан экен. Курсак, карын дайыма ток болуп жүрсө, анда бул жерде нафси ушунчалык ачка болот экен. Адал аялына канааттанбай, анын да акысын бербей, башка да болбой арамга карап баштайт. Көзү менен жаман нерсени көрөт, колу менен бирөөнү мындай унутуп калат деген сөз да, текеберчиликке жетелеп баштайт. Тесиринче курсак канчалык ачка болуп жүрсө, бул дегени дайым эмес, бул орозо учурунда бул ибадат да, жөн эле ачка болуу эмес. Кудайдын жардам болот. Курсак, карын ач болуп жүрсө, нафси ток болуп жүрөт экен да. Орозо туткан адам арамды деле эликтеп ээрчий албайт. Кээ бир адамдар айтат, орозо тутсак деле өзгөрө албай атабыз деп. Нафсиңиз жаман болуп кеткен, ошон үчүн кыйын болуп атат. Орозого аракет кылып, адебин менен кошо тута бериңиз, барып нафсини дагы тизгинделип ордуна келет. Узак убакыт бирок ордуна келет деп аалымдарыбыз баса белгилейт. Кудай Тааланын ааламга бекиткен мыйзамы, ден соолук ааламы ушундай экен. Курсак канчалык ток болгон сайын, адам карын салып башка болуп, шахватка жетеленип баштайт. Делебесин козуткан шахваткачы. Канчалык бул жер ачка болсо, ошончолук нафси кор болуп, айткан нерсеге ээрчип турат. Курсагы ток адам чоң ойлорду ойлой албайт деп атат. Бая кыйын заман кыйын адамдарды алып келет деген сыяктуу болуп атат. Аллах Таала ошондой учурга жаратат дегендей сөз. Арабтардын акыны айткан экен: "Иза малмару саманил хатая фа куллу шухури шахру сиями". Адам күнөөлөрдөн сактана билсе, ар бир айы өмүр сүргөн айы, өмүр кечирип жашаган айы, аныкы Рамазанга тете болот дейт. Рамазандан ошо күнөөлөрдөн алыс болууну үйрөнүш керек. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, орозо бул мурдада өткөнбүз, жуннатун. Ар кандай нерселерден сактоочу курал деп. Мындайча айтканда, калкан депчи. Бул ошо күнөөлөрдөн сактайт, акыретте тозокко түшүп калуудан жана ден соолукту жабыркаткан нерселерден сактап турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ас-сияму жуннатун ястажинну бихал абду минан нар". Ошол бул орозо
Кандай калкан десе, мусулман адам орозо тутуп тозоктун алоолонуп күйүп турган отунан өзүн сактайт дейт. Бул дүйнөнүн ысыгы эч нерсе эмес. Акыреттин азабы, улуу жанган оттун азабынан орозо аркылуу калкан катары сактанат дейт. Бул хадисти имам Ахмад хасан даражасында муснадында алып келип атат. Башка бир хадисте келет: "Ас-сияму джуннатун ва хиснун хасину минан нар", тозоктон эң чоң калканыч, куткарууга себеп болгон бул орозо болот деп атат. Акыркы орозонун 5-чи пайдасы: "Ас-сияму сабабун лиқабулир рожа ва ижабати дуа". Дуа кабыл болуу үчүн, Кудайга үмүт артып, дуа кабыл болуу үчүн эң чоң өбөлгө себеп ушул дуа болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: 3 түрлүү адамдын дуасы кайтарылбай кабыл болот деди. Муну имам Баззар муснадында алып келип атат. Биринчиси, орозо туткан адам ооз ачкан учурунда, мазлум, жапа чеккен адам Аллах жардам берген учурунда, жана мусаапыр адам үйүнө кайтып келгенге чейин дейт. Ушуларга Аллах таала сөзсүз дубасын кайтарбастан кабыл кылат дейт. Аллахым кабыл кылсын туугандар. Алдыңкы күндөргө дагы биз мына ушул китебибизден ортосунан өтүп калдык. Акырын сиздерге окуп кете бермекчибиз. Аллахым орозонун пайдасын адебине ылайык туткандардан кылсын.